Baştalış 12. Jaratkan Ege İbramga mınday dedi. Turda eliңден, tuğandarыңdan, jana ataңдын үйүнөн чыгып, мен сага көрсөтө турган жерге көч. Чыгарып сенден улуу эл, батамды берем сага мен. Даңаза кылып атыңды, башкага да төгөмүн, сен аркылуу батамды. Ким сага бата тилесе, батамды берем мен ага. Ким сага айтса каргышты, каргышым тиет ошого. Дүйнөдөгү элдердин бардыгы ак батаны сен аркылуу алышат. Жараткан Эге айткандай Ибрам жолго чыкты. Лот да аны менен бирге кетти. Харандан чыккан кезде Ибрам 75 жашта эле. Ошентип Ибрам аялы Саганы, бир тууганынын уулу Лотту ээрчитип, Харанда жыйган мал мүлкүнүн баарын жана кишилерин алып, Канаан жерине жол тартып, акыры ал жерге жетти. Ибрам ошол жерди аралап, Шекемдин жанындагы касиеттүү Море дарагына чейин жетти. Ошол кезде ал жерде канаандыктар жашачу. Жараткан Эге Ибрамга көрүнүп, ушул жерди мен сенин укум-тукумуңа берем деди. Ибрам өзүнө көрүнгөн Жараткан Эгеге арнап, ошол жерге курмандык жай курду. Анан Бейтел шаарынын чыгыш жак тарабындагы тоого барып, батыштагы Бейтел шаары менен чыгыштагы Ай шаарынын ортосуна чатырын тикти. Ошол жерге курмандык жай куруп, Жараткан Эгеге ибадат кылды. Анан ал Негевке түштүктү карай жолун улантты. Анан Канаанга катуу ачарчылык келди. Ал катуулагандыктан Ибрам убактылуу жашап туруу үчүн Мисирге жол алды. Мисирге жакындап калганда ал аялы Сарага мындай деди. Мен сенин ажарлуу аял экениңди билем. Мисирликтер сени көргөндө, бул анын аялы деп мени өлтүрүп, сени тирүү калтырышат. Андыктан аларга, мен бул кишинин карындашымын деп айт. Ошондо сен үчүн мага жакшы мамиле кылышып, мен аман каламын. Ибрам Мисирге келгенде мисирликтер Саранын абдан сулуу экенин көрүштү. Фараон сарайындагы кызматчылар да көрүп, анын сулуулугун фараонго мактап барышты. Ошондо ал фараондун сарайына алынды. Фараон Сара үчүн Ибрамга жакшы мамиле кылды. Ибрам майда жандык менен кара малга, кул менен күңдөргө жана эшектер менен төөлөргө ээ болду. Бирок Ибрамдын аялы Сара үчүн Жараткан Эге фараон менен анын үй ичине каттуу мүшкүл салды. Ошондо фараон Ибрамды чакыртып алып ага, «Эмнеге мага мындай кылдың? Эмнеге аны аялым деп айтпадың? Эмнеге аны карындашым дедиң? Ошол үчүн мен аны аял кылып алмакчы болгом да. Аялыңды ал да кеткин» деди. Фараон адамдарына Ибрамды аялы, колундагы мал мүлкү менен чогуу Мисирден чыгарып салууга буйрук берди.